Бишкекте көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулушуна тийиштүү уруксаты документтерди мыйзамсыз даярдап берген кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Бишкек башкы архитектура, кадастр, Бишкек филиалынын жана мамлекеттик экспертиза департаментинин жооптуу кызмат адамдары өздөрүнүн кызмат абалдарынан кыянаттык менен пайдаланып, шаар куруу жана жер участогуна болгон укук күбөлөндүрүүчү документтерине атайлап жалган маалыматтарды жана кадастрдык пландарына мыйзамсыз өзгөртүү киргизишкендиги аныкталган. Аталган кызмат адамдары курулуш компаниясынын кызыкчылыктарын көздөп, Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүнө жайгашкан көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулушуна тийиштүү уруксат документтерди даярдап беришкен. Натыйжада курулуштун тыгыздыгынын, жашоо тиричилик чөйрөсүнүн, инженердик техникалык жана транспорттук инфраструктуранын сапатынын ченемдик деңгээли камсыз кылынбай, шаар куруу ишин башкаруу жана контролдоо чөйрөсүндө мамлекеттин кызыкчылыктарына зыян келтирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен шаардык прокуратура тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды.